Кыргызстанда жыл сайын 3 миллиард 3 миллион чылым чегилет. Бул тууралуу тамеки индустриясынын эксперттери билдиришти. Маалыматка ылайык, эркин соода дүкөндөрүнө 2 миллиард 800 миллион тамеки келип түшөт. Эксперттердин Кыргызстанга ошончо турист келеринен күмөнү бар. Аналитиктердин баамында контрабандалык жүк бажы салыксыз дүкөндөргө отурукташууда. Анткени Кыргызстанда бажы салыксыз жүктөрдү ташып келүүгө чек коюлган эмес. Эске салсак, Кыргызстанда аткезчилик жолу менен ташылып келинген жалпы жүктүн 20%-ын тамеки түзөт. Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айылындагы орто мектепте жана Бишкек шаарындагы номер 12 мектеп гимназиясында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептин каражаттарынын эсебинен жаңы корпустар курулат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн 27 августта Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен аталган мектептерде жаңы корпустарды курууга капсула салуу аземи болуп өттү. Иш-чараларга жергиликтүү тургундар, мугалимдер, куруучулар катышты. Сокулук районунун Орок айылында мамлекет башчысы айылдыктар менен мугалимдер менен баарлашты. Ички миграциядан улам Бишкек шаарынын Чүй жана Ош облустарынын орто мектептеринде окуучулардын саны көп болуп, мектептерге балдар батпай чоң көйгөй бар экени маалым. Коррупция менен күрөштөн бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн акча каражатын мектептерди жана аларга кошумча окуу корпустарын курууга жумшайлы деп чечкенбиз деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент дагы бир жолу коррупцияны түп орду менен жок кылуу мамлекеттин негизги максаты экенин кошумчалады. Алматы-Бишкек жолундагы кырсыктан кыргызстандык жаран каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдирди. Окуя 25 августта катталган. Маалыматка караганда Toyota Is жана Toyota Camry үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Жамбыл райондук ооруканасына кыргызстандык 1992 жана 2001 жылы туулган жарандар жаткырылган. 26 августта 1992 жылы туулган жаран каза тапкан. Садыр Жапаровдун уулу Дастандын Көк Жар айылында болгон жол кырсык маалындагы видеосу тарады. Видеого мотоцикл жеңил унаага кантип урунганы түшүп калган. Toyota унаасынын айдоочусу соода түйүндөрүнүн биринде унаа токтоочу жайынан чыгып бара жаткан. Унаанын айдоочусу бир унааны кое берип, анан бурулган. Бул убакта мотоцикл келип урунду деп билдиришти күбөлөр. Белгилей кетсек, Дастан 22 августта мотоцикл менен бара жатып, жол кырсыгына учурап, 4 күндөн кийин эсине келбей Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун реанимация бөлүмүндө көз жумган. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевди аскер прокуратурасына чакырышты. Бул тууралуу жактоочу Замир Жошев билдирди. Маалыматка ылайык, көзөмөл органында Канат Сагынбаев менен анын кесиптеши бетме-бет кездештирилет. Канат Сагынбаев менен анын кесиптешинин көрсөтмөлөрүндө карама-каршылыктар бар. Экөө тең күбө катары өтүүдө. Тергөөчүнүн процедуралык суроолору бар, ошондуктан Канат Сагынбаевди чакырышты деп кошумчалады Замир Жошев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакындарына таандык камакка алынган 135 кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүнүн ичинен 20 мүлкү кайра камактан чыгарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, Алмазбек Атамбаев президент кезинде мыйзамсыз байыды деген факты боюнча сотко чейинки териштирүү ишинин жүрүшүндөгү материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилген. Документтер изилденип, тергөө иштери аткарылгандан кийин башкы прокуратура Жал 23-Кичи районундагы номер 77 көп кабаттуу үйдөгү 18 батирди камактан чыгарды. Анын ичинде телерадио уюму ассоциациясы аттуу юридикалык жактын бирикмеси дагы бар деп кошумчаланат маалыматта.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мандатын кайтарып ала алабы деген суроого жооп берди. Төраганын орун басары Абдыжапар Бекмаматовдун айтымында, эгерде 1-Май райондук соту жана кийинки инстанциялар Текебаевди күнөөсүз деп тапкан күндө ал парламентке келе албайт. Азыркы мыйзамда мандатын кайтарып алуу процедурасы каралган эмес, ал эми 2020-жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына аттанса болот, деди ал. Эскерте кетсек, 21 августта Жогорку сот жаңы ачылган жагдайлар боюнча кылмыш ишин кайра кароого жиберген. Кайрат Нурпейисов Казакстандын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу казак басылмалары жазды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Карим Көкрекбаевдин Казакстандын Кыргызстандагы элчиси кызматынан бошотулду. Кайрат Нурпейисов 1957-жылы Павлодар облусунда туулган. Ал математика адистигин аталган облустагы педагогикалык институттан алып чыккан. Кийин Алмата институтунда экономист адистиги боюнча билим алган.